Урматтуу бүгүнкү Мелис Эшимхановго арналып өткөрүлүп аткан илимий конференциянын катышуучулары, бүгүн Мелис досубузду эскерип отурабыз. Бул жылда эскере турган адатка айланып атат байырса. Көзү өткөн адамды эстесең, же көзү өткөн адамга багыштап Куран окусаң, же ошо көзү өткөн адамдын атын эле атап койсоң, ошо адамдын руху, ошо адамдын жаны сенин алдыңда болот. Бүгүн эртеден бери Мелис Эшимханов, Мелис досум, Мелис деп айтып атабыз. Демек, Мелистин дагы жаны бүгүн биз менен бирге деп түшүнөбүз. Ушул жерде ушул досубуз дагы биздин айткан сөздөрдү угуп атат, биз менен бирге отурат. Анын бийиктиги бизден бийикте туруп алып бизди угат, бизди көрөт. Биздин пастыгыбыз ага жетпейбиз дагы, акылыбыз дагы, өзүбүз дагы. Мелис Эшимханов дегенде эмне эске түшөт? Мелис бул жашоодо чагылгандай жашады. Бул мындай шамга окшоп жашай алмак эмес. Шам чыракка окшоп алыстан көрүнбөйт эле. Чагылгандай жигит эле, чагылгандай жашады, чагылгандай бул дүйнөдөн өтүп кетти. Мелис менен биринчи таанышкан күндөрүм мен эстедим. Кечээ мен Аселден чакырып алганда, мен Оштон келдим, мен Ошгуда элем анда. Оштон келгенде Мелис студент эле бул жерде. Алтын бешик деп коет, 5-чи жатакана, мага ушундай эле. Алтын бешикке жетелеп барып, мен сени алтын бешикте тербетейин деп, ошол жерде менин жолугушум өткөрүп, Ибрагим Жунусов ырдайт деп, аерден башка аштыга жетелеп эле жүрө берчү эле. Мен аяка бияка жетелеп ар жерде концерт койдуруп эле. Эмнеге мынтип жүрөт деп дагы ойлогонмун. Ошондо мен Мелистин фамилиясын сурапмын да, Мелис экенин гана билчү. Анан арадан 1-2 жыл өтпөй эле Мелис Эшимханов деген кичинекей чакан макалаларды окуп, ушунчалык там бере баштадым. Анан бир жолу Ошко келип мени издептир. Мен уже мугалим болуп калган элем Ошгуда. Анан келсем, ошол баягы менин чыгармачылык кечелерим уюштуруп жүргөн Мелис, ошол Мелис Эшимханов экендигин Ошко барганда Сулайман тоонун үстүндө туруп алып эстедим. Ошол Мелис ушул экен. Бул менин биринчи башталган концерттерим өчтүр. Экинчи концерттерим көпчүлүк менен достордун да эсинде болсо керек. Биринчи суулар конкурсундагы Кыргызстанда Мелис Эшимханов уюштурган. Мелис Эшимханов. Суулар конкурсун уюштуруп, Ибрагим Жунусов ырдайт деп жазып койду жерге дагы. Филармонияда $100 концерт, ушумалга чейин $100 концерт боло элек дагы. Анан мен айттым, Мелис андай концерт болот, мен өткөрөм. Анан өткөрдү, эң азыр деле эстесем, бизде анда фонограмма деген жок нерселер да, баары живой ырдайбыз, музыка да живой, үн да живой. Бикини менен бир 50 кызды тизип койду аркама. Жарты жылаң аш турат, же мен ырдай албайм. Бая тамактарым кырылдап атат, же аларды карагым келетпи, же алардан да уялып атамбы. Анан аларды басасың деп коюптур. Мен өтүп атсам, бияктан өтүшүп атат, эми ойлоп көргүлө. Мен жаным сенен башканы сүйө албайм деп аялым ардап бири дырдап атсам, жылаңач кыздар аякта. Буну дагы уюштурган Мелис болчу. Мелис досубуз мындай нерселерди уюштурат эле. Азыр буну патентировать этип койгондо Кыргызстанда суулар конкурсу Мелис Эшимхановдун атысы эмес. Мелис ошо айтпадымбы, чагылгандай келип, чагылгандай жашады деп. Мелис журналистикада мен чыгармачыл адам болгондон кийин кичине түшүнүгүм бар да. Жаңы кадам менен, жаңы тема менен, жаңы көз караш менен кирди. Ошон үчүн Мелисти туурап жазгандар көбөйүп кетти Кыргызстанда. Мелисти туурап жазышып, Мелистикинде жазганга аракет кылгандай көбөйүп кетти. Ошондуктан мен айтам дайым, Мелис Эшимханов деген көзгө көрүнбөгөн Кыргызстанда школа бар. Журналисттердин школасы бар, Мелис Эшимханов. Бул школаны Мелис атын атабай эле, фамилиясын жазбай эле түзүп кетти. Кыргызстанда ошону туурап, ошондой жазам дегендер бардыгы үчүн бул Мелис Эшимхановдун школасы десек жагышпайт. Мына обончуларда Рыспай Абдыкадыровдун школасы бар. Рыспай Абдыкадыровду өмүрүндө көрбөгөндөр дагы мен Рыспай Абдыкадыровдун мектебинен тарбия алганмын деп айтышат. Мен Рыспай Абдыкадыровду туурап чыктым, мен Рыспай Абдыкадыровдун окуучусумун дешет. Мына журналистикада алар атыңардын баарын атабай эле коюн. Мелис Эшимхановдун школасынан чыккан журналисттерсиңер.
урматтуу жаштар, силер да ошондой болгон. Мен сөзүмдүн акырында Асел Аяшка bir söz айтып коеюн. Bir болгон окуя bir аялдын 3-4 баласы менен жаш кезинде эле күйөөсү өтүп кетет. Болгон окуя. Бул жерде эч бир жазылган эмес окуяларда. Анан жанагы аял күйөөсүнүн дайым тирүү экендигин эстетип туруш үчүн, эскерип туруш үчүн ошол жолдошунун костюм шымын жакшылап бүтүктөп, көйнөгүнүн ичине ийилип, галстугун ийилип, 5 жылкы ийилип коюп, ичине бир жагына кичине көбүрөөк акча, 500 сомдон өйдөрөгөн, бир жагына 200 сомго сейинкилер салып коет экен. Анан келип баласы сурайт, бир этик балдар калган. Апа, мен мектепке акча алып кел деп атат. Акча бербейсизби? Атанын костюмунун сол жагынан алып ал деп коет. Барып туруп, костюм чөнтөгүнөн алып 100 сом алып мектепке келет. Баласы келет. Ата, апа, мен балдар менен киного кетип бартам, 200 сом бериңчизи. Атанын оң жак чөнтөгүнөн алып ал дейт. Бир күнү дагы келет, балдар келип, мектепте бизде чоң кече уюштуруп атат, мынчадан акча чогултуп атабыз десе, атанын костюмунун ички чөнтөгүнөн алып ал. Буну менен ал аял атасынын тирүү экенин балдарына күндүк эскертип турат экен. Буну айтып аткан себебим Асел Аяшыбыз Мелистин тирүү экендигин, Мелистин бар экендигин кыргызга bir gün карасаң футбол уюштурат, bir gün карасаң эскерүү кечесин өткөрөт, bir gün карасаң илимий конференция өткөрөт. Дайыма Мелис Эшимканов бар экендигин эскертип турат. Асел ошон үчүн сага чоң рахмат.